Жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз, урматтуу көрүүчүбүз, кезектеги маек үстүстөрү тартылганга даяр турабыз. Бүгүн биз көкбөрүчү Манас Ниязов менен маектешебиз. Манас, ассаламу алейкум. Денсаулыгыңар жакшыбы? Аман эсенсиңер? Кандай отурасыңар? Жакшы отурабыз, тынч. Кечээки деген эс алуудасыңар. Айым бүткөндөн үйгө келип, эс алып, үйдө жумуштарды кылып, үйдө эле болуп атам, эки жакка дагы көп чыкпайдым. Канча күн болот негизи эс алуу? Көбүнчө чоңоктон кийин үйгө келип, 2-3 күн эч жакка чыкпай үйдө жатып эс алам көбүнчө. Чалууларга эч кимге жооп тоскоол болбойт эч ким. Көбүнчө телефонду өчүрүп коем. Телефонду өчүрүп коюп, үйдө балдарым да кичине чоңоюп калган, ошолорду эркелетип үйдө эле. Бүгүнкү маекке макул болгонуңарга чындыгында аябай ыраазычылык билдиребиз. Анткени мен кадр сыртында деле айттым, силерге калп мага чын. Мага бир канча чалуулар болгон, мага бир канча жазуулар болгон, мага бир канча керек болсо сөгүнгөндөр болгон. Анын баардыгын карап турган. Ай, Манас Ниязов өзү макул болбой атсанан деп ар бирин айтып отурбайсың да. Бирок бүгүнкү күндө силер менен маектешкенге мындай убакыт саат чыгыптыр, чындыгында кубанычтабыз. Чоң рахмат бүгүнкү маекке. Макул болгонуңарга. Жашоо кандай болот? Жаз жарыш. Жашоо жаз келди, жумуштар башталды. Кичине бизден жылкылар бар, ошолорго айгыр коюп, айгырга ошол жумуштар башталып, ошолор менен алек болуп атабыз азыр. 4G камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Өзүңөр айттыңар го? Мен эмнемди айтып берем депчи. Мен бүт бардыгын айтып салганда мен эмнемди айтып берем дедиңер го. Бүт бардыгы билишет. Көкбөрүнүн көрөрмандары айрыкча, силердин көрөрмандарыңар бүт бардыгы билет Манас Ниязов кандай экенин. Мен бир канча жерден баягы аттап өтүп кетишим мүмкүн. Ар бирине токтолуп отурбай элечи. Бирок Манас Ниязовдун бүгүн кандай киши экени мага чын эле кызык да. Спорттон сырткары. Сүйлөшөбүзбү? Сүйлөшөбүз. Спорттон мыктысыңар. Сөз жок. Көрөрмандардын айтуусу менен, жазылган комментарийлер менен, оюнда көрсөткөн результаттар менен, бир канча жылдык өзүңөрдүн тажрыйбаңар менен азыркы күнгө чейин Манас Ниязов деген мисалы атты сынды булгабай өзүңөрдүн татыктап алып жүрөсүңөр да. Ал жактан мыктысыңар да. Жеке жашоодо Манас кандай болду экен? Бул жактан да мыкты болду экенби деген мага бир канча суроолорум бар да. Манас Ниязов ким? Кандай өйрөт болдуңар экен өзүңөргө? Мен билбейм, жөнөкөй эле бир адамбыз. Кандай мүнөздөргө Манас Ниязов? Бирөөнү капа кылганга, бирөөнү нааразы кылганга аракет кылабыз. Адамдардын көңүлүн алганга. Ошо чектен чыкпаганга аракет кылабыз. Мен үстүмөн контроль кылып турган кишилер көп. 4 агам бар, 2 эжем бар. Улактарга барганда дагы ошо агаларым контроль кылып турат көбүнчө. Кичине нете болсо майтып деп. Эмне сөздөр айтат? Жаман иш кылсам урушат да. Алар да улакчабат да. Негизи баягы 18 чыккандан кийин урушкандар, тыйгандар токтолуп калат го мындай. Бул эми өзүнчө чоң киши болду да, өзүнүн оокатын өзү кылат да деген сыяктуу мындай. Негизи жашоодо ошондой силерге азыркы күнгө чейин мындай карап. Азыркыга чейин карап турат, айтып турат. Жаман жагым айтып турат азыркыга чейин. Жаман жагым эмне? Ошо. Жаман жагым айтып турат. Улакта бирөө эмес, улакта болот го кээде бирөө жаман сүйлөп койсоң, катуу сүйлөп койсоң, ошондо урушат, андай кылба, жакшы жүр, кичик бейли бол деп урушпа дейт. Эң чоң агабыз бар, Жаныштык агабыз, ошо кайра айтып турат, улакта урушпага депчи. Алгачкы улакка барган күнүңөрдү айтып берлечи. Алгачкы. Алгачкы улакка барганда мен алгачкы улакка 5-6 жашымда эле баргам. 1-класстардан эле барып баштагам. Мен барганда ушу менин акаларым улакчабат отурган. Ошолордун аттарын алып барчу элем да мен постоянно. Ал маалда машина жок эле го. Мен минип барчу элем көбүнчө улакка. Мени алып барып берчү элем, анан кечке отурчу элем. Улар улакчабат эле, мен кечке отурат элем. 5-6 жашта отпойсуңарбы? Азыр силердин балаңар 5 жашта экен болсо.
Азыр өзүңөрдүн балаңар ошондой кылабы? Жок, ат эмне албайт эми. Азыр балдар эмне албайт. Эрте башталган турбайбы демек? Эртеле баштагам, эртеле улактар алыс жактарга жөнөтүп берет эле. Аттарды мингизип. Өзүңөрдүн балаңардын ошондой атка кызыгып, ошондой атты минип, ушул спортко жакын болушун каалайт белеңер? Мен улакка кызыкпаса зордуктабайм. Неге кызыкса ошого топ коем деп ойлоп атам. Анан мен улак чабам, сен да улак чап деп ошондо зордуктабайм, кыстабайм. Ат минбесин. А если өзү минип, аранан желаниясы болсо чаптырам. Канчалык кооптуу экенин билебиз да. Билебиз. Өзүңөр да билесиңер. Ошондой топ, ошондой киши, ошондой спортчулардын арасынан соорулуп мыкты болуп чыгыш бул эми чанда кезгет болуш керек да. Мыктынын мыктысы чыгат да. Анан балаңардан мисалы канчада өзүңөр балаңарды аяйсыңар да, коркосуңар да. А мүмкүн балам кел башка эле кесиптин ээси болосуң деген сыяктуу. Элге жашоодо көрүп атабыз да, али ата бала улак чапкандарды көрөбүз да, көрөм да, кээде карап турам. Атасы баласын кадимкидей аяйт да улактачы. Ооба да. Жаман аяйт. Силер деле аямаксыңар. Эми ушундай болот окшойт. Бала ширим. Ооба. А бирок кызыкса каршы болбойсуңар. Кызыкса каршы болбойм ага. Эми 3 балам бар, үчөөнүн бирөөсү чапса, негизи жакшы болмок. Артыман ата жолдун уласы жакшы болот да. Эми бул Ниязовдор, Көкбөрүдөн Ниязовдор династиясы болуп калды окшойт да бир да. Башка улакчыларда жок эми да, агасы дагы, иниси дагы мындай бүт чапкандар. Бар. Ким? Бишкекте бар, Сейитбектер чабат. Сейитбек, тыгы байкеси. Аламан улакта дагы көп эле. Аламан улак менен берки 5-5 чыкканда мындай кайсынысы сизге көбүрөөк жан дүйнөгө? Экөө тең. Бирөөсү болот болуш керек да. Жан дүйнөгө мындай жакыныраак. Эми Аламанда травма азыраак да. Кооптуу жерлери азыраак болот Аламанда. Коопсузураак ба тескерисинче? Аламан коопсузураак. Команда улактарда мисалы бирөөнү тосуп, бирөөнү урдурасың. Аламанда бирөө тосуп, бирөө урдурбайт. Ар ким өзү менен өзү. Мисалы эңкейип атсаң, бирөө чабып келип ат салбайт. 5-5те чабат салбайбы? Эңкейип атсаң, чабып келип адам кишиге салат. Аламанда андай жок. Эңкейип атсаң, аттын тизгин тартат. Көбүнчө жардам берип коет. Мисалы эңкейип атсаң, любой келип тизгинин кармап туруп, жардам берип салышып коет улактычы. Аламанда ошондой жерлери бар да. Өзүңөрдүн айтканыңар бар экен го. Алгачкы жолу баягы машинага мындай сорун ташталган турбайсыңарбы? Ошондо атыңарды унутуп калып, машинаңарды айдап кеткен турбайсыңарбы? Айтып берген, агаңардын айтып берген, интернетте жүрөт. Анан көрүп алып, ошондогу мен Манас Ниязовду элестеттим да. Демек, алгачкы байге. Биринчи. Манас учуп жүрөт. Жок, мен да биринчи жолу мен мурда улакка барчу элем. Эми жаш маалымда арык узун болчу элем да. Улакка барчу элем, көбүнчө эчки улак чабат элем. Улак оорураак болсо, настроением чыгып калат эле улак карагандачы, көтөрө албайм деп. Анан жеңил улак болсо, настроением жакшы болуп чабат элем. Анан биринчи жолу улакка барып, тоодо улакка барып, улактын жарымына чейин жаткам телешканын түбүндөчү. Ат эми мурда кыйынчылык маалы ат тартыш болот эле, бизде бешөөбүз чабат элек. Бешөөбүз бир ат менен улакка барган күндөр болот эле. Эми биз кичинекей эле чаппайт элек. Чоң эки акам алмак салмак бир ат чабышат эле да. Анан ошентип улактын жарымына чейин телешкада жаткам, торпок улак болчу. Анан кийин улактын жарымында не болуп ат тийип калып эле, кирип эле көтөрүп эчки дегенде салып алгам да. Эчкиге ташталгам, анан ошол жерден катуу кызыгыш башталган. Значит, чапсам болот экен деп. Мурда мен эчки улак чапчу элем, торпок улак чаппайт элем да жаштыгымда. Торпок ооруак болот да, көтөрө албайм деп чаппайт элем. Анан тоодо ошону бир жолу көтөрүп салып алгам. Ошол жылы ошол жерден кызыгыш башталып. Бул канча жаш болуп атат? Эсте албайм, бир 15 жаштарымда. 15 жаштабы? 14-15 жаштарымда. Торпокту көтөрүп салып алгам. Анан кийин ошол жылы кышта чаап баштагам да. Анан бир жакта тоодо улакка барып, ошол жерден машина ташталгам. Ошол күнү эсимден кетпейт. Айтып берлечи. Манастын ошол учурдагы мындай сезимдерин мен билгим келип атат. Эми жаш маалымда жаңы чабып келаткан, азыркы жаңы чабып келаткан жаш балдарга да ат бербейт да көбүнчө. Эми чаба албайт да, көп ат бербейт. Эми кичине чабып калгандан кийин ат беришет да. Эми ошо жаш маалымда ат тийбейт да, мен ошо маалымда ат тийбейт эле, эч ким ат бербейт эле, мага акелер менен берет эле.
Көбүнчө мен дос-досторумга чыгашып жүрө берет элем, ат тийбейчи. Ошентип жүрүп бир чоң булакка барып калып. Бир ошо кыязган бир аты тийип калган да. Кирип анан машинеге дегенде көтөрүп салып алып таштап алгам. Таштап алып ушундай сүйүнгөнмүн. Ошол жерде кичине спорный болуп калган, ошол жерде бир-эки киши мен жаш бала экен, ушунчалык болот да деп сүйлөгөн кишилерди азыртан мындай жакшы көрөм да. Ошол кишилердин сүйлөгөн сөздөрү азыртан көз алдымда бар да. Кулактан кетпейт, Кулактан кетпейт. Ошол кишилерди көрсөм азырда чуркап барып учурашып кандай саксы деп мындай сүйүнүп. Анан таштап алып сүйүнүп үйгө келгем. Мазда 626 деген машина эле, ошо эстен кетпейт. Ата-энеге сүйүнчүлөгүнүңөрдү айтып бериличи. Ата-энеме сразу эле келе бергем кулактан эле. Үйгө келсем үйдөгүлөр ишенбейт, акелериң таштатты деп. Ишенген эмесмин. Эми баласы үчүн, баласынын игилигин көргөн сонунда ата-эне үчүн. Азыр өзүңөр деле мисалы, кубанып турасыңар, кичине топту ылайык турак тебип койсо мисалы кубанып канча аны видеого тартып кайра кайталап көрүп кубанабыз дейм. Бул жерде Манас Ниязов чоң бир автоунааны мындай чоң байгени мындай ээ болгондо мисалы эмне бат, кандай силерге кеңеш берди эле, кандай жол көрсөттү эле, эмне деген сөз айтты эле. Эрде келгенде чындын аябай сүйүнгөн үйдөгүлөрчү. Анан ошол маалда мурда кичине кыйналып жашайт элек. Ошол маалда бирөөдөн кичине акча карыз элек, ал кыстап эле акчаны бергиле депчи. Анан эртеси эле ошол машинени апарып берип койгонбуз. Кутулганбыз. Ошол маалда апам атам чындап башкача сүйүнгөн да. Силер карыздан чыгарып кеткен турбайсыңарбы ошол учурда? Эми ошол машинени бергенбиз да. Ошол акчагачы мына машинени ал. Разы бол депчи. Анан ошондо апам атам жаман сүйүнүп разы болгон да. Анан мага да мындай дух пайда болуп. Ошо башкача башталган да. Ошол аламан улактарда демек Манас Ниязовдун ысымы ошондо пайда болдубу? Ошондо өзүмө дагы мындай башкача дух пайда болгону мага да өзүмө дагычы. Качан башталды аламан улактарда? Манас Ниязов келатат. Манас Ниязов бүгүн оюнга келет экен. Бүгүн келбей калыптыр деген сыяктуу мисалы качан башталды? Канча жашыңарда? 18 жаштарымда уже такшалып калдым да эле. Ага чейин барат элем, жөнүндө жүрөт элем. Азыркы жаш балдар деле кээ бирөө командага кошулуп сразу результат кылып кетпейт да. Мен деле аламан улактарга результат сразу кылып кеткен эмесмин. Жүргөм, 1-2 жыл жүргөм. Арасында таштайт элем, арасында таштабайт элем. Команда улакка кошулганда деле 1 жыл жүргөм. Эми жүргөндө командага кошуласың. Слабыйраак команда болсо кошулуп чыгып ойнойсуң. Күчтүү командага келгенде чыкпайсың. Үйдөн кийинип чыгасың. Сашникке барып, мощный кийинип чыгасың да анан кийин күчтүү оюнда ойноп атып, оюнга вообще чыкпай каласың да. Ушундай ызаланасың да. Чыгайын дейм. Чыгайын десем тур дейт, баягы күчтүү оюнда чыгарбайт да. Азыркы жаш балдар деле азыркы түшүнөм да. Биздин командага кээ бир жаш балдар келет, күчтүү оюнда чыкпай калат. Анан айтам, мен 1 жыл жүргөм, чыкпай. Ушундай болот. Негизи жашоо нормалдуу эле көрүнүш. Жашоо ушундай негизи. Аттын белин тартып ушинтип жүрө бересиң, секин чыгып кетесиң депчи. Мен да ушинтип чыгарбай, көп оюнга чыгарбай жүрүп, 1-2 жолу чыгарганда результат кылып кеткем да. Анан 1-2 жолу улакка киргизгендечи. Бана ызаланып турасың да, чыгарбай атканда. Чыгарганда сразу результат кылып кеткем, анан кайра чыгарып баштаган. Ыйлаган учур болгонбу? Болгон. Мен эмне болгон ушундай кийинип келип, ушундай чыкпай кетемби, мен бир чыгайынчы деп. Анан үстүнө Кыязыка менен Башкем чогуу бир команда чыгат элек да. Өзүм көн кичинеге болуп турса аяйсың го. Алар мени аяп да чыгарбайт эле да. Ыйлайт элеңер. Чыкпай калсам ыйлайт элем. Казакстанга барып да оюн бүтүп атат, бир 10 мүнөт калганда да уже чыкпай атам да. Анан ошол жерде ыйлагам да, ушунча келип мен чыкпай кетем депчи. Анан майлеп чыгарышкан, чыгарганда эле чабып барып үйүнүп кеткем да. Мындай ооматтуу окшойсуңар да. Мага ошондой сезиле берет да. Ниязовдор мага ошондой сезиле берет да. Көкбөрү да. Бүт баары чыкса эле мындай жыйынтык көрсөтүшөт. Кыргызстан менен барса дагы ал жактан дагы жыйынтык көрсөтүшөт. Ички лигаларда дагы мисалы жыйынтык көрсөтүшөт. Аламан улакта. Мага билбейм, Instagram, TikTok'то кайра көрүп койгон үчүн чыга береби кайра. Мен дайыма мындай көрүүчүсү катары айтып атам да. Азыркы учурдагы жаштар мисалы кандай кайрылып атат силерге? Кандай суроо менен көп кайрылып атат? Азыркы жаштар ака
Эми көбүнчө жаш балдар жазат. Ака командага кошуп коюңчу. Эми ака чабам, таанышым жок. Командага ошондо достук кабы? Кайсы кээ бир жаш балдар достук кошун дейт, кээ бир башка командага кошуп коюң дейт. Чабам ака таанышым жок дейт. Анан поддержкага жок дейт. Негизи ошо сөздөр туура эмес да. Чабам деген бала эми нарагынан болсо жалгыз деле чыга берет да, мисалы. Мисалы айылдан жакшы чабып результат кылса ошо жаш балдарчы. Айылдан жакшы чабып результат кылса айылдын командасына кошулат. Эми айылда баары беш-беш өнүп кетти го. Айылдын командасына кошулат. Мына жакынан баласы жакшы чабып атат. Жалгыз болсо делечи. Кошойлу деп айылдын командасына кошулат. Аерден чабып сразу результат кылса райондукуна кошулат сразу. Эми райондор аралыкта оюндар болуп атат да. Ошентип чыккан жаш балдар бар да. Жалгыз эле чыгып көтөрүлүп чыгып аткан жаш балдар. Райондукуна кошулат. Ошо райондук улакта результат кылат сразу. Анан клубтарга кетет. Ошондой эле болуп чыгып кетет да жаш балдардачы. Дароо эле чыгып кеткиси келет. Дароо эле сразу эле достукка кошулуп, сразу эле результат кылып кеткиси келет. Анан кошуп коюң дейт. Эми жогоболбогон жаңы жаш балдарды кантип кошосуң? Эми ал сиздин колуңузда эмес да туурабы? Менин колумда эмес, жетекчилердин колунда. Жаңы чыгып аткан баланы да сразу алып келип достукка отургузуп койсоң результат кыла албайт. Андан көрө ошо айылдан эң биринчи тепкичтен баштап чыгып келген жакшы да. Ошондо өзү да кыйла такшалып чыгып келет. Атыңызды менен берейинчи, же болбосо ырымдап бир нерсеңизди бериңизчи дегендер бар болушу керек да. Андайлар көп. Ар улакта кээ бирөөсү кадеп улакта аркаман жүрөт. Наңыз таштап кетиңчи, бирдекеңиз таштап кетиң деп. Эми таштап кетем көбүнчө формаларды, тыма камчыларды алып калат көбүнчө. Кээ бирөө кишилер келет, ырымдап балама бирдемкеңи берчи деп аларга берем. Ошон үчүн Манас Ниязовдун үйүндө медальдар дагы аз экен. Анын баардыгын таратып салып тур. Үйүндө бир 10 эле медаль дедиңерби? Чогултсаңар негизи көп эле болмок да. Чогултсам көп эле болмок. Эми чогултканда эл билет, бир жерге мактан илип койгондо не деп. Ошол ойдо көбүнчө чогултуп ийилген эмесмин. Улак бүткөндө көбүнчө жаш балдарга мендей бол деп көбүнчө илип подарок этип коем. Белек кылып. Сонун эми ырымдап койгондо аларга да чоң мотивация болот да. Сүйүнөт, эсинде калат, өмүр бою эсинде калат. Травмалар жөнүндө сүйлөшпөйлүбү? Травмалар боюнча баары жок. Алладан мен оюнчачы. Кээ бирөө эртең чоң оюн дегенде башка кичинерээк оюндарга барбай эле койсоң травма болуп каласың дейт. Мен айтам, травма болсом ат бастырып жүрүп деле болом. Мен көргөм да жашоодо. Жөн эле ат бастырып жүрүп деле жыгылып травма алгандар болот, ар кандай болот. Ат сүдүрүп кетет, ат уруп кетет, ат иштеп алат. Эми баары Алладан деп мен улактарга бара берем. Мисалы чоң улакка аз калса деле, башка жакта кичинерээк улактар болсо бара берем. Эми травма алып каласың себеби баары Алладан. Аллага ишенем. Травмаламсам үйдө жатып деле алып калам деп улактарга бара берем. Эми аны улактарга да аттагы тазалык жакшы көрөт го, кичине таярат алып, дуаларын окуп чыккан үчүн Алла таалам сактап атабы. Жакшы травма алып экен көп. Сынган жер жок. Сынган жер жок. Мен анда көкбөрүдө эшер сынбаган эместерди көрүп атат окшойм анда. Көпчүлүгү бар, көп эле бар. Көпчүлүгүнүн баягы буттары ат менен келип баягы актырганда буттары сынып кеткендерин, колдору чыгып кеткендерин, колдору мондай түз болбой калгандарын мисалы көрүп, мондай бүгүлүп калгандарын көрүп. Көбүн колдор мээрлер сынып кыйшайып кетет. Колдорун деле жакшы эле. Эми кичине жаракат болгон, эми серьезный жаракат болгон эмес. Чекемин алды. Атышты. Атышты болгон? Улакта атышты болгон. Мунун баары кооптуу да. Бул адамдын өмүрүнө коркунуч алып келип атат да, мисалычы. Көзү түштү болсо эмне болот эле, мисалы, Көзү мурун түштү болсо точно өзү болмок да. Мурун түштү болсо эмне болмок эле да. Мунун баары кооптуу болот анан. Кой, менин жашоомо ушундай коркунуч алып келип аткандан кийин деген сыяктуу мындай ой болгонбу силерде? Эми ой болот, жанагы мындайча айтканда ар ким өзү сүйгөн ишти кылса, ошондой ийгиликке жетет го. Эми бул улак мен сүйгөн хоббим дагы, жумушум да болуп калды да. Мисалы не кооптуу болсо деле барбай койбойм да мен. Мисалы үйдө бир 2 күн 3 күн жатып калсам зеригем да уже. Мисалы айылда кичинерээк улактар болуп калат.
Эми жаш балдар улак чаап атса деле, айла жаш балдардын улактары болот. Ошолорго деле аттарды минип чыгам. Эми зеригем мындай хоббим да, барбасам тура албайм даже. Бирок мындай токтотуп коём, Токтотуп коюш деген нерсе кыйын уже. болбойт. Мисалы ден соолукту Кудай Алла таалам ден соолукту берип турса эле, ден соолук болуп турса эле токтотпойм го дейм. Бул спортто жакшы акча тапса болот? Болот. Кандай? Мисалы. Аламан улакта байгелерди коет, чоң байгелерди, азыр чоң байгелерди коюп баштады. Мисалы квартира коюп атат, жаңы машиналарды коюп атат. Эки команда улакта контракт берет. Байгеден байбайт деп коет негизи. Тиричилик кылсаң болот. Окат кылса болот. Сен алсаң болот. Бирок бул деген баягы орусча айтканда сезонный да. Сезонный го. Эми бул жака эле баалабай, кичине башка жактан да жумуштар кылып коюш. Эми улактын артынан жаман болбодук да. Дордойдо канча контейнериңер бар? Жок, андай жакта жок. Таптакын бизнеске кызыккан жоксуңарбы? Же Кичине кызыгам. кайсыл жаатында, эмне жаатына? Эми акча түшкөн жактарга кичине кызыгып турат. Акча түшкөн жака. Кадр сыртында сурадым го. Билимиңер кандай депчи? Анан юристмин депчи. Бир факт окугам деп. Эмне кирип кетсе болбойт беле? Кирип кетсе болот эле. Башында мен армияга да баргам да. Ошо жумушка кирем деп баргам. Анан армиядан келип, окуум бүткөндөн кийин жумушка кирсем деп ойлонуп, үйлөгүлөр менен кичине кеңешсем, биякта эле улагың чабып эле жүрө берчи дедим. Тескерисинче мындай бизде мындай коомчулугубузда тескерисинче го, ай, тигиңди токтотуп бир туруктуу жумуш тапсаң болот деген сыяктуу мындай айтып калышат го. Эми биякта меники улак эле эмес, башка жумуштарым да көп да. Эмне башка деген? Эми жылкы-былкылар бар. Кичине жумуштарым бар, ошолор мен негизи бошобойм да мен. Анан жумушка кирип күндө эртемен саат 8-де барып, кечинде 5-те келсем, биякта көп жумуштарым болуп кетет экен да. Мен ойлоп атам да, кантип Манас Ниязовго мисалы татыктуу бир орун сунушташкан жок да. Сунушташты. Жакшы байкелер сунушташты. Жумушка кир деп. Эми ал кызматка барыш үчүн мындай жашыруун эмес болуш керек, акча берип болсо дагы, эмне жол менен болсо дагы эптеп бир мындай кирип алсам экен дегендер мисалы толтурабы? Анан мен деле мисалы эртемен саат 8-де туруп, күндө эртемен туруп саат 8-де туруп барып иштегенге иштей албайм да. Аслында бирөөнүн көз каранды болуп. Өзүм мен жакшына эле жумушка кирем деп баргам армиягачы. Армияда жүрүп турган, армияда жүргөндө өзүм кол алдындагылар сөккөнү көргөм да. Кол алдында иштегендер сөккөнү көргөм. Ошол жерде жатып туруп, мени да эртең ушинтип бирөөлөр сөгүп турса. Кой жумуш болсо иштей эле койно, ошол жерде өзүм чечим чыгаргам да. Ошон бүттү. Ошол жерден бүткөн. Мүмкүн кайра бир ойгонот, калыбы, Мүмкүн ойгонот. Мүмкүн Улак чабалбай калсам анан ойлонушум. Ой, ал эми аны элестете албай калдык го. Аны элестете албай калдык го биз чынында. Манас Ниязовдун мисалы улакка чыкпай калганын азыркы учурда мисалы элестете албайбыз да. Чарчабагыла бирок. Жанагы айткандай эле жаракаты жок эле, өзүңөрдүн бир сонун оюндарда көрүп жүрөбүз го. Манас чабуулду баштадыбы, демек жыйынтыктайт деп мисалы Асылбек Өзбеков агабыз айткандай элечи. Анын баары мисалы сонун эмоциялар тарткылайсыңар да. Жок эле бизде мурун биринчи мен барганда Кожомкул деген командага баргам да. Ооба. Ошол жерде анын жетекчиси Индусбек деген майка болчу. Ошол кишиге тарбиялап чыгарган негизи Габулактынчы. Ошол киши айтчу эле да. Эми аягда оюн эле эмес, элге кызыктуу оюн көрсөтүштү, элге кызыктуу оюн көрсөтүшкө аракет кыл дейт эле да. Ошол кишинин ошол сөздөр эсте калган да. Эми көбүнчө элге кызыктуу оюн көрсөткөнгө аракет кылабыз да. Акыркы убактарда байкап атасыңарбы? Качанга чейин эле финалда достук менен ынтымак деген сыяктуу мисалы ушундай сөздөр жүрүп баштады го. Силерге деле жетеби ошол сөздөр? Жетет ооба. Эми бирок бир команда же ынтымак же достук кечке өтө берсе дагы кичине кызыгы кетип калат эле болчу. Эми азыр мындай эки команда тең, улак кызып атат, өнүгүп атат да. Мен оюмчачы. Тең болгону жакшы негизичи. Мурда бөрүлү 5-6 жыл төрөт эле го. Улакты жактан кетип атканда эле бирде бөрүлү алат деп эле чыгат элең. Азыр андай эмес. Кантип алат экен да, ошону көрүп калдым. Азыр элдер
элдерге уже табышмакта ким утканчы кызык. Достук табы, ынтымак табы же Сары Өзөн табы. Андан кийин мурас да күчтүү болуп баштады. Сонун келе атат. Сонун келе атат. Жаштык. Жаштык сонун келе атат. Кечээки акыркы киргизилген эрежелер боюнча крест на крест кандай экен ойногон? Жакшы экен, бирок мен оюмча кереги жок эле мурунку. Бул ушул бойдон калат да турабы? Же Билбейм, эртең дагы эмне болот. Өзгөрүп кетет го көп нерселер сурас. эмне жагынан кереги жок болчу? Кайсыл жактан карап көргөндө? Эми дагы оюн бир оюнга көбөйүп кетти. Анан бир ойногон командаң менен кайра ойноп калат экенсиң. Аттарга травма көбөйүп калат экен. Мурунку эреже менен караганда дароо силер финалга чыгып кетсиңер керек болчу. Кечээ биз ынтымак ойногондон кийин финалга чыгып кетишибиз керек болчу. Сары Өзөн менен ойношубуз керек болчу да кечээки эрежеде. Мурдагы эрежеде мен калгандачы. Абалдын курчуганычы? Абалдын курчуганы демек ошончо көрмандын барганы мурунку жылда айтып атам да, Ошто болгон. Мурунку жыл ызы болуп кетпедиби? Анан анда эми кайра тынчтандырыш дагы чын эле оорчулукка турат да. Жанагынча массанычы. Эмне үчүн ушул жаралды? Эми ал жерде жаманлагандай болуп калбайм. Судьялардын кичине ошибкалары өзү ар улакта болуп атат да негизичи. Судьялар ошону жакшы окуп, жакшы эрежени тактап, мощный кылса жакшы болмок өзүчү. Кечээги оюндордо да бир-эки жолу ошибка кылып койду. Финалдабы? Мурда биринчи ынтымак ойногондочу. Эми анан ынтымак ойногондо ошибка кылды. Бизге ошол момент туура чечим керек да бизге. Түштөн кийинки чечим бизге кереги жок да уже. Мисалы, чыгып утулуп калдык. Утулуп калгандан кийин, мен туура эмес кылдым, кечирип койгула десе уже бизге вообще кереги жок да ал нерсеничи. Ошол маалда бизге туура чечим керек. Кечээги дагы оюндан кийин туура эмес кылыпмын деди. Эми мунун кереги жок эле да бизге. Оюндан кийин ушундай айткандар болобу, э? Судьянын кечээ биринчи ынтымак менен отуганда судьянын 2 жылга удаление кылдыр. Туура эмес чечим чыгарган үчүнбү? Туура эмес чечим чыгарган үчүн 2 жылга удаление кылдыр. Бирок ал түштөн кийин болду да ал. Ошол момент туура чечим керек да бизгечи. Түштөн кийинкисин кереги жок. Ал мисалы судьяны деген 2 жылга четтеткени, анын бардыгы эмнеге анда коомчулукка чыкпайт? Бул ушундай чечим чыгарган үчүн ушундай болуп четтетилди, тигиндей болду деп мындай жөн эле жашыруунда калып кетип атат го бул, өзгөрдүң эле иш-чараңар деле. Ошондой болду окшойт. Өмүрбек жаш да? Жаш. Өмүрбек сонун чыгып келе атат да? Сонун чыгып келет. Силердей эле болуп, буюрса мындай спорттогу жашоосу мындай узунураак болсун да, жашоосу мындай. Бир дагы 5-6 жылдан кийин эле Өмүрбек деген аты өчпөгөн, буюрса ошондой болсун да. Силердики ошондой да. Жаңы чыккандан баштап азыркы күнгө чейин ошондой. Кандай мындай карап көрүп туруп кандай баа бердиңер Өмүрбекке? Жеке өзүңөр. Өмүрбектин эң биринчи мага жаккан жагы характери жакшы бала. Жөнөкөй, кичикпейил. Эми келечеги бар менен жакшы бала. Чапкан оюнчачы, тарткан оюнчачы. Тарткан оюнча эми эл көрүп атат го. Эми силер мастерсиңер да, мен мастердин көз карашын сурап атам да. Мастердин көз карашын эми айыбы жок, жакшы. Улак тийген улагын салат. Чарчабай атат, ортого чыгып атат, нападениеге чыгып атат. Эми бүт жагы жакшы. Телеге тегиздей калат да. Чыгармачылыкта 2 пик болушу мүмкүн, 3 пик болушу мүмкүн да. Бир чыгасың, кайра бир канча жыл жүрүп туруп, кайра бир чыгасың, анан бир жүрүп туруп, кайра бир чыксаң, чыктың. Мисалы чыгармачылыктын чеги жок, ушинтип чыга бересиң. Спортто ийгилик бул бир эле жолу. Пикти бир эле жолу кармайт. Андан кийин ден соолук, артынан жаштар чыгат, тиги чыгат, бул чыгат, убакыт өтүп кетет. Манас Ниязовдун азыркы убакытка чейин мисалы мондай пикте турганы эмне деп ойлойсуңар? Билбейм. Өзүңөр кандай баа берип болдуңар экен? Баары Алланын каалоосу менен болот го. Алланын каалоосу окшойт. Акын. Алланын каалоосу менен ушундай даражага жетип келатат окшойбуз. Балким бир кылган иштерибиз жагат ошого. Алгачкы Манас Ниязовго сунушталган чоң гонорар. Эң алгачкы. Гонорарларды сурбайдан эле калабыз. Алгачкысы. Мындай мал өтүп кетти да кетти да. Азыркысынын кереги жок. Эң алгачкысында $10,000 алгам.
$10.000. Канча жыл мурун? Bir 10 yıl mı? 10 жыл мурун? Өзүңөр айткандай эле анда көкбөрүдү жакшы эле тапса болуп турбайбы, э? Жақсы эле тиричилик кылса болот, жакшы. Жаман эмес. Өсүп келаткандарга, жаңы келаткандарга, силердей болом дегендерге эмне кеңеш? Эмнени туура караш керек? Көкбөрүдө. Көкбөрүдө көбү залга барып эле качканы кылып эле мен улак чабамды берет. Ал залга барып эле качкан кылып улак чабып кетиш кыйын. Ат миниш керек, аттын үстүндө көбүрөөк жүрүш керек. Кичик бейли болуш керек, элме мамиле кылыш керек. Ушунда ийгиликке жетет да. Мындан бир канча жыл мурун жүргөн турбайбы? Атайын Өзбекстанда мисалы көрманыңар келип силерден үйрөнөйүн депчи. Демек өзбектер дагы силерди тааныйт. Ал жакта дагы көрмандар көп. Өзбекстанга кирип улак чабып атабыз да. Акта да тааныгандар көп эле. Кандай кабыл алышат экен? Жакшы, эли жакшы. Мисалы Кыргызстандан келдиң деп бөлбөйт. Полвандары да жакшы. Кыргызстандан келдиң, бул чужой дебейт. Байгелери кандай экен алардын? Байгелери аякта көп коет. Жаңы машинелерди коет. Bir тойдо bir 11, былтыр bir чоң той болду, ошондо bir 11 жаңы машина койду. Эң арзан машинеси эле $10.000. Кымбаты $40.000 машинелерди койду. Ошондой машинеден 11ди койду. Өткөндө бойко боюнча сөз кылып калдыңар эле го? Буюрса чыгат деп. Даяр болуп калды деп. Дагы бар экен. Толушмага жетесиңерби? Жок, тренировкага чабып көрдүк, дагы бар экен. Жетишпейсиңер толушмага. Көпчүлүк өтө берет бирок, а? Көпчүлүк сурай берет болуш керек. Бойконун фанаты көп. Жакшы ат болчу. Ар ким ар жактан ар кандай ат алып келет. Кээ бирөөсү чалат. Бойкадан күчтүү атым бар менде дейт. Коюң десең, бойкадан күчтүү ат жок Кыргызстанда команда боюнча десең, менде бар дейт. Кан сүрөт видеосын жөнөтүңчү дейт. Жөнөткөндө ар ким өз атын жакшы көрөт. Мага ашыкса жер баягы бойкадан күчтүү ат дейт да, көбүчү. Бойкадан күчтүү ат жокпу? Бойкадан күчтүү ат жок. Азыркы күндө жок. Азыркы күндө жок. Азыркы силердин каршылаш командаларыңарда дагы мыктуу оюн көрсөткөндөрүн дагы жетпейт. Жок, нет жок. Минип көрөйүнчү сатчы дегендер азыркы күнгө чейин мисалы бар болуш керек да. Бойкага ушу күндө да кызыккандар көп азыр. Канча сурашат азыркы күндө? Эми билбейм, анын эсине көп киши билбейт да, ким канча мага чалыша берет, алып берчи депчи. Аны сатса мен өзүм алам дейт. Сатпайт ал киши. Сатса силер алмаксыңарбы? Сатса алмакмын. Ал киши негизи патриот киши ат сатпайт. Достукту жетекчиси. Жетекчиси? Нуржан Мелисбек уулу менен маектешкенибизде айткан болчу да. Анан Казакстанга силерди мисалы барбай калбадыңар беле? Ооба, барбай калдым. Эми көп себептер менен. Анан ошондо Нуржан айтпады беле, мен атты минип анан ойното албай койгом, оюн көрсөтө албай койгом. Ал убакта мен мүмкүн үстүндө жакшы отура алган эмес, өзүнө жакын болгон эмес. Көрдүңөрбү ошол айткандарды? Мисалы көргөм. Мисалы бирөөгө түшкөн ат бирөөгө түшпөйт да. Мисалы азыр кандай десем, өмүрбек чапкан атты мен чаба албайм, мен чапкан атты өмүрбек чаба албайт. Мисалы азыр Майрамбектин аты жакшы болот, анын атын мен чаба албайм. Бирөөгө түшкөн ат бирөөгө түшпөйт да негизи. Ар ким ар кандай ат чабат, ар ким ар кандай ат чабат. Ал бойка мен үчүн жаралган эле да. Тандем, Силер бойкан чыгардыңарбы же ал силерди чыгарды? Экөөбүз бири-бири чыгарып кеттик. Ал мен чыгарып кеттим, мен аны чыгарып кеттим. Ыраазычылык билдирип турат башыңар көрүп, Ооба, сарайда турат да. Барганда эркелетип. Жаныбар дейтин. Астага койгон пландарың билер? Секрет окуй. Астага койгон пландар эми аркабыздан жаш балдар көп өсүп кетат, ошолорду чыгарыш. Эми кичине жылкыга кызыгам. Жакшы дейлерди кичине чогултканбыз, ошолордон жакшы өспүрүмдөр чыгарыш. Мен алиги өзүбүздүн
өзүбүздүн үйдөн ат чыгарганга кызыгам менчи. Финалдык оюндар, ушундай жакындап калганда уйку жок түндөр болобу? Мисалы эртең финал деген күнү көбүнчө уктай албай коем. Түн сада 2-3 чейин уктай албай чыккан күндөр болот. Азыркы күнгө чейин деле. Ошого бир күн мурун даярданам да. Мисалы бир күн мурун же азыраак уктайм атайын, же эртең эрте туруп алам. Ошондо түнү, ошол күнү түн жаткан уйкум келе турган кылып даярдандым да. Манас Ниязовго үй белек бериптир, Манас Ниязовго машина белек бериптир деген сыяктуу мисалы бир канча интернет бактарында маалыматтар чыгып жүрбөдү эле убагында. Анын бардыгы реалдуу элеби? Ооба. Бир жакшы агабыз бар. Маматжан деп. Ошо үй белек кылган. Бишкекте болчу, жаңылбасам. Бишкектен үй белек кылган. Барып турасыңар. Шерой компаниянын директору. Шоро компаниянын. Шерой. Шерой. Жашабайсыңар буякта. Бишкекке кетип калайын деген ой жокпу? Аяк бияка кетип калайын деген ойлор болгон. Үйдө эң кичинекей үй болгон үчүн ата-энемди таштап бишкекке кетип келе коеюн деп көп жактан сунуштар түшкөн. Мисалы Аяк бияка келип жаша, биякта иште дегендерчи. Мен анан үйдө ата-энемди таштап, алардын дубасын албай кетип калсам болбойт го. Үйдө эле ата-энемдин дубасын алып, ушуларды карап, ушулардын ыраазычылыгын алайын деп барып алгам. Америкага чакыруулар болот деп мисалы интернетте жүрдү эле. Ооба. Эмне чакыруулар алар? Мисалы азыр Америкага барам десем, үйдөгүлөр каршы болот, папам менен атамчы. Биздин жаныбызда эле жүр дейт да. Үйдө эң кичинекей бала болгон үчүн. Мисалы Бишкекте дагы бир жума 10 күн жүрүп калсам деле качан келесиң деп турушат да. Бүгүнкү маек үчүн рахмат. Манас. Силерге келгениңерге дагы рахмат. Жыйынтап бердиш. Жалпы көкбөрү көрөрмандарына, өзүңөрдүн көрөрмандарыңарга жыйынтап берсиз. Көкбөрү көрөрмандарга эң негизгиси бөлүнбөйлү. Азыр бөлүнүүлөр көп болуп атат. Кыргыз кичинекей эле ушундай бир элибиз. Бири-бирибизди колдоп, жакшылыктарда, тойлордо көрүшүп жүрөйлү. Ошо заманыбыз тынч болсун. Кыргызстаныбыз тынч болсун. Уруш болбосун. Жакшылыктарда, тойлордо көрүшүп жүрөлү. Силердин ишиңерге дагы ийгилик. Чоң рахмат. Бар болду. Дайым айтып жүрөбүз, баатыр мүнөзсүңөр. Азыркы күндөрдүн баатырлары кимдер дегенде, баатыр мүнөздүүлөр кимдер дегенде мен силерди көкбөрүчүлөрдү дайым айтып жүрөм. Бар болду. Ийгилик спортто, жашоодо бүт бара жактыр. Аман боло, ийгилик жарап жүрөлү. Урматтуу көрүүчүбүз, биз жыйынтайбыз. Кайрадан кийинки бирөөдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.